Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Туркия кыргызстандык куткаруучулар издөө иштерине киришти. Туркиядагы жер титирөөгө байланыштуу куткаруу иштерине жардам берүү үчүн кеткен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткаруу иштерине киришти. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Кыргызстандык куткаруучулар Кахраман-Мараш шаарында Туркиянын ийимине караштуу табигый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын берген тапшырмаларына ылайык жер титирөөдөн урап түшкөн урандылардын астында калган адамдарды издеп, куткаруу жумуштарын аткарышууда. Учурда куткаруучулар 67 адамдан туруп, курамында фельдшерлер, психолог, издеп куткаруу иштерин аткарууга кинологдор бар. Куткаруу тазалоо иштерин жүрүшүнө кошумча маалыматтар берилет деп билдиришти министрликтен. Эскерте кетсек, 6 февралда Туркиянын түштүк чыгышында жана Сириянын түштүгүндө катуу жер титирөөлөр болуп, анын айынан эки өлкөдө көз жумгандардын саны 9600дөн ашты. Туркияда 7108 киши каза таап, дагы 40 000 адам жараат алды. Сирияда 2547 киши каза болуп, 4000дей тургун жабыркады. Жер титирөөгө байланыштуу Кыргызстан куткаруу иштерине жардам берүү үчүн Туркияга 67 өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерин жөнөткөн. Андан тышкары гуманитардык жардам жөнөтүүлөрү кабарланган. Садыр Жапаров Кумтөрдүн иши боюнча кеңешме өткөрдү. Президент Садыр Жапаров жумушчу кеңешме өткөрүп, анда Кумтөр Gold Company JAAC 2022 жылга карата өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн отчету жана жакынкы келечекке пландары каралды. Ишкананын президенти Алмаз Барктабасовдун маалыматына ылайык 2022 жылдын 12 айында Кумтөрдө 17,3 тонна алтын өндүрүлгөн. Жыл башынан бери компания салык жана милдеттүү төлөмдөрдү 32,1 миллиард сом суммасында которгон. План боюнча 30,1 миллиард сом болчу. 2026 жылдан тартып калдык сактоочу жайдагы калдыктарды кайра иштетүүдөн жыл сайын 4,7 тоннадай алтын алынып башталат. Калдык сактоочу жайдагы калдыктарды толук кайра иштетүү 2040 жылга чейин болот. Андан алынган алтындын жалпы баасы дээрлик 3,5 миллиард доллар деп бааланууда. Маалымат уккан соң Садыр Жапаров Кумтөр кенинин үзгүлтүксүз иштеши жана бардык бөлүмдөрдүн туруктуу иштеши камсыз кылынуусу керектигин билдирди. Ишкананын ачык айкын ишмердүүлүгүн камсыздоого, айрыкча жабдууларды жана башка керектүү буюмдарды сатып алуу сыяктуу тармактарда коррупцияны болтурбоого өзгөчө көңүл бурган. Кыргызстан Борбор Азиядагы кылмыштуулуктун деңгээли боюнча лидер деп табылды. Кыргызстан кылмыштуулуктун индекси боюнча 142 өлкөнүн ичинен 38 орунда турат. Бул тууралуу Намбео аналитикалык агенттиги жарыялаган. Индекс боюнча 1-орунду Венесуэла ээлеп жашоо үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. 2-орунда Папуа Жаңы Гвинея, 3-дө Афганистан турат. Алардан кийин Түштүк Африка жана Гондурас турат. Кыргызстан Борбор Азиядагы кооптуу өлкө деп табылып, дүйнөлүк индексте 38-орунда турат. Бул Кыргыз Республикасында кылмыштуулуктун деңгээли орточо дегенди билдирет. Казакстан Борбордук Азиядагы кылмыштуулук боюнча 2-орунда, дүйнөлүк индексте 48-орунда. 3-дө Өзбекстан турат, бирок дүйнөлүк рейтингде 104-орунду ээлеген. Белгилей кетсек, Тажикстан менен Түркмөнстан индексте көрсөтүлгөн эмес. Жашоо үчүн эң коопсуз жерлер Катар жана Бириккен Араб Эмираттары деп табылды. Ошондой эле кылмыштуулуктун төмөн деңгээли Тайваньда, Мен аралында, Оманда, Швейцарияда, Гонконгдо, Жапонияда, Арменияда, Словенияда жана Исландияда байкалган. Ассаламу алейкум мекендеш. Биздин жарнамага 30 секунд убактыңызды бөлүп коюңузду өтүнөбүз. Биздин кыргызстандык мекендешибиз Орусияда бизнес ачып, эл журтка күнүгө Москва Казакстан такси кызматын аткарууда. Балким сиз ыкчам, комфорттуу такси унаа издеп жатсаңыз, экрандагы номерге кайрылыңыздар. Москва Казакстан рейси күнүгө каттоодо. Кара тизмеде болсоңуз ыкчам текшерип, документиңизди тууралаганга жардам берет. Ошондой эле регистрацияңызды узартууга көмөктөшөт. Убактыңызды бөлгөнүңүзгө рахмат. Ыкчам чалыңыздар. Бөлтүрүк Кумтөрдүн 2 машинесин министр менен фонд жетекчисине берип койгон. Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк башка тараптарга 2 автоунааны берип жиберген. Бул туурасында эсеп палатасынын аталган компаниянын тышкы башкаруу учурундагы ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жазылган отчетунда айтылат. Башка тараптардын табигый ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова менен региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду, коомдук фонду Уран Темирбеков экенин айтышты.
Кутманова ал кезде экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп турган, кийин ведомство министрликке айланган. Отчетто автоунаалардын колдонууга бекер берилгени айтылган, келишимде 1 жылга пайдаланууга берилери, анын мөөнөтүн тараптар макулдашып узартып алууга болоорун белгилеген. 2021 жылдын 1-июнунда мамлекеттик комитетти жетектеген Кутмановага 2014-жылы чыккан Toyota Land Cruiser 200 жол тандабасы берилген. Анын баланста турган наркы $62,000 экени айтылды. Мындай кызматташууга комитет төрайымынын жолдо жакшы жүрө алган транспорт каражаты керектиги боюнча каты негиз болгон. Ал эми коомдук фондко 2021 жылдын 11 октябрында Mercedes-Benz 350 берилген. Ал 2011 жылы чыккан, баланста тургандагы баасы $74,000 деп жазылган. Фонд 2019 жылдын сентябрь айында өкмөттүн канадалык Centere компаниясынын Kumtor Gold Company, Kumtor Operating Company жаактын стратегиялык өнөктөштүгү боюнча макулдашуусунан улам негизделген. Компаниянын өзүн текшерген тарапка тышкы башкаруучунун автоунаа бериши кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүдө деп айтылган отчетто. Эсеп палатасынан 2 автоунааны Kumtor Gold Company'ге кайтарып берүүнү айтышкан. Теңиз Бөлтүргө 2022 жылдын 13 сентябрында кармалган. Буга чейин эсеп палатасы аталган компаниядан бир катар финансылык мыйзам бузууларды таап чыккандан кийин ал кызматтан четтетилген. Компания текшерүүгө алынган соң башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Түркия менен Сириядагы жер титирөө каза болгондордун саны 9000ден ашты. Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн абут болгондордун саны 8 февралга карата 9000ден ашты. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, Түркияда каза болгондордун саны 7108 адамга жетти, 40910 адам жаракат алды. Өлкөнүн табигый кырсыктары жоюу башкармалыгынын маалыматына караганда жер титирөөдөн 5775 имарат кыйраган. Yüzdөө куткаруу иштерине 79110 адис тартылды. Түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган кырсык катталган аймактарга чыккан. Акыркы маалыматтарга караганда Сириянын Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия жана Ракка провинцияларында 2500ден ашуун адам каза болду. Белгилей кетсек, 6 февралда Түркиянын түштүк чыгышында күчү 7 балдан ашкан 2 жер титирөө болгон. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 4:17де 7,5 балл жана 13:24дө 7,6 балл болгон. Жер титирөө Сирия, Ливан, Түндүк Кипр, Грек Кипр жана Ирак сыяктуу коңшу өлкөлөрдө да сезилген. Салам урматтуу достор, бардыгыңыздарга Алкадай Омега 3 балык майын сунушту кылам. Азыр болсо бардык эле жаш балдар, негизи эле биз смартфондорду, телефонду аябай көп карап көзүбүз начарлап баратат. Ошондуктан көзгө аябай жакшы жардам берет бул балык майы. Бардыгыңыздарга сунуш кылабыз. Сөз ичиңиздер. Кыргызстан Туркияга дарыгерлердин тобун жиберүүгө даяр. Кыргызстан Туркияда жер титирөөдөн жабыркагандарга медициналык дары-дармек жана медициналык буюмдар жактан жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган менен жолугушуу учурунда айтканын министрлик кабарлады. Туркиядагы көп сандаган адам курмандыктарына алып келген ири табыгый кырсык ар бирибиздин жүрөгүбүздү тилип өттү. Кыргызстандын медицина кызматкерлери жаратылыш кырсыгынын кесепетинен каза болгон жарандар үчүн боордош Түрк эли менен бирге чын жүрөктөн аза күтүшөт. Медициналык жардам керек болсо Кыргыз тараптан дарыгерлер тобу түзүлүп, аларды Туркиянын жабыркаган аймактарына жөнөтүүгө даярбыз, деди Батырова. 9 февралдан 11 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138 чакырымында, Төө-Ашу ашуусунда 198-265 чакырымдарында, Чычкан-Капчыгайы Алабел ашуусунда, Суу-Самыр-Талас Тараз 1-14 чакырымында, Өтмөк ашуусунда, Мырзайке-Карагулжа Алайкы унаа жолунун 70-107 чакырымдарында, Алабука-Каныш-Кыя унаа жолунун 68-113 чакырымында, жана Красная Горка Акташ унаа жолунун 2 чакырымында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда пландалгандан да кубаттуу АЭС куруу керектиги айтылды. Энергетика министринин орун басары Сабырбек Султанбеков Кыргызстанга мурда айтылгандан да кубаттуу атомдук электр станция куруу керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Спутник Кыргызстандын маалымат борборунда өткөн Борбор Азиядагы энергетикалык каатчылык андан кантип чыгуу керек деп аталган тегерек столдун жүрүшүндө айтты. Султанбаевдин пикиринде Өзбекстан менен Казакстанда электр кубатын генерациялоо боюнча көйгөй бар.
Андыктан бул өлкөлөр атомдук энергетиканы өнүктүрүшөт. Ал Кыргызстандын аталган жаатта иштеп жаткандыгын белгиледи. Себеби азыр өлкө суу аз болгон учурду башынан өткөрүп жатат. Каатчылык электр кубатын сырттан сатып алууга аргасыз кылды деп айтылат маалыматта.